белгилерин коюп койсун. Бул сабакты мен өзгөчө мындай баалап, ушунчалык суранып, бизде деген темаларды бөлүштүргөндөн кийин кадимкидей темаларды мен өтөйүнчү деп талашабыз да. Ошол темада мага өзгөчө аябай мындай таасир берген темалардын бири да. Ошон үчүн бүгүн ушул теманы аябай өткүм келген. Бул тема бир өзгөчө тема деп ойлойм. Биздин жашообузда аябай таасири чоң тема. Эгерде сиздерге баардыгы угулуп жаткан болсо, аябай жакшы. Мынакей бат эле канча адам кирди да. Сабакка негизи өз убагында кирген аябай жакшы. Эмоциясы да башкача, кабыл алуу да башкача болот да. Ошондуктан ар бириңиздер өз убагында кириңиздер сабакка. Биз дагы ушуну айтмакчы элек. Анткени техникага байланыштуу ар кандай себептер болуп калып атат. Кээ бир сабактар сакталбай да калышы мүмкүн. Канчалык аракет кылабыз сакталсын деп. Бирок ошентсе да сакталбай калышы мүмкүн да. Ошондуктан өз убагында кирип, дайыма сабакка катышып, эгерде суроолор берилип калган болсо, ошого жооп кайтарып коюңуздар. Баарыңыздарга бүгүнкү кутман күнүңүздөр менен. Анда эмесе көп убакытты өткөрбөйлү, биз өзүбүздүн темабызды баштайлык. Бул тема бизде бүгүнкү темабыз ким күнөөлүү? Бул аябай бизге аябай керектүү тема да. Ошондуктан жашообузда, эгерде жашообузду өзгөртөбүз, жашообузду жакшы нукка бурабыз деген адамдар болсо, бул тема негизи аябай керек да. Мен өзүм аябай көп нерсени ушундай абалдан да өткөн, убак болгон. Көп эле адамдарды көрөм ушундай ким күнөөлүү, менин жашоом эмне үчүн ушундай болуп калган, эмне үчүн башкалар мындай жашайт, мен болсо мындаймын, же болбосо мага менин жашоом эле ушундай кыйынчылыктар боло береби, башка адамдар эмне үчүн жыргап жашап атат деген сыяктуу аябай көптөгөн суроолор пайда болот да адамдарда. Ошол суроолордун баарына жоопту биз өзүбүздүн жашообуздан алсак болот да. Бирок көпчүлүк адамдар ошол жоопту таба албай эле, эмне кыларын билбей, кадимкидей эле баягы тупикке такалгандай эле болуп кыйнала беришет да. Бул эмне себептен? Ким күнөөлүү дегенди кандай түшүнсөк болот? Мунун да негизи, маңызы абдан күчтүү. Кутмандыгыңыз менен жаңы кошулуп аткандар, саламатсыздарбы? Эң биринчи мен ушул ким күнөөлүү деген суроо берилгенде мен да аябай көп ойлондурган да. Анткени бул ушунчалык маңызы терең экен да. Башында балким мындай ушул теманы угуп калганда эметкен көңүл бурган эмесмин, бирок кийинчерээк ушунчалык маңызын түшүнгөндөн кийин аябай ушундай кызыгуу менен аябай изилдеп өзүм дагы анан кийин сабактарга катышкан сайын ошол ар бир сабактан бир сонун нерселерди алып, чындыгында жашоодо кандай бир өзгөрүүлөр, кандай бир нерселер болуп кетээрин, ошонун маңызын аябай түшүндүм да. Мен да сиздерге өзүм ошол жөнүндө жакшы түшүнүк бергенге аракет кылайын. Ошондуктан сиздер да көңүл буруп, жакшылап угуп бериңиздер да. Эң биринчи эле бизде синдром жертвы деп коет. Бул деген курмандык синдрому да. Бул курмандык синдрому дегенди кандай түшүнсө болот? Бул жекече пайда болгон мүнөз да адамдарда. Кандайдыр бир баягы тегерек чөйрөнүн же болбосо кандай бир жашоонун өйдө төмөнүнөнбү бир адамда бир өзгөрүү пайда болот да. Ал эмне болгон өзгөрүү? Мисалы, эң жөнөкөй мисал келтирейин. Жөнөкөй эле кичинекей бала. Сиздин мисалы балаңыз кичинекей кезинде же болбосо сиз өзүңүз деле кичинекей кезиңизде бул синдром кичинекей кезде пайда болот, кээ бирде жашоонун кыйынчылыктарында пайда болот да. Кичинекей бала мисалы эркелетебиз, биз баарыбыз жакшы көрөбүз. Балабыз деген биз жүрөгүбүздөн жаралган, өзүбүздүн каныбыздан жаралган деп ушунчалык жакшы көрөбүз. Боорукердик сезим ар бирибизде бар да. Ошондуктан кичинекей балабыздын кыялдарынын баарын көтөргөнгө аракет кылабыз. Кичинекей бала көбүнчө ушундай курмандык абалында болушат да.
жертва абалында болушат. Ал кандайча? Мисалы эртең менен турганда кийингиси келбейт, эркелейт, кийинбейм мен кийине албайм деп кадимкидей жардам сурайт да ата энесинен, апасынан көбүнчө. Анан ошол баягы кийине албаган аяп, ой бул кичинекей да, муну кийинтип өзүм эле кийинтип коеюн деп эле баягы апасы өзү кийинтип, тамагын оозуна чейин салып берип чоңоюп калса деле ушундай эмелерди карай берет да. Көбүнчө ушул кичинекей бала ушуну элестетиңиздер, бул жертва абалы да. Же болбосо колунан келбей атат, мен деген кыла албай атам, мен тургум келбей жатат, же ушинтип эркелеген немеге абалына көбүнчө ата эне кайра жардам берип, ошонун ошентип жүрүпчү өмүр бою ушундай абалга баланы көнмүш адатка калтырып коюшубуз мүмкүн да. Ошол эле состояние чоң адамдарда бар да. Чоң эле адам, мисалы, эгерде байкасаңыздар, ар бир адамда болот мындай нерсе. Чоңойгон эле биз мисалы өзүбүздө ушундай моменттер болот да, бир кыйналып кетсек, биздин жашообузда ар кандай нерселер болот. Балким мисалы жакын адамыбыз бул жашоодон өтүп кеткен болсо, биз ошого кейип алабыз дагы. Чындыгында бул жүрөк ооруткан нерсе. Бирок ошол жакын адамыбыздын өтүп кеткени биз үчүн аябай бир кыйынчылык, түйшүктү жараткандай. Башкалардан менин жашоомдо ушундай жамандык болуп кетпедиби, ушундай нерселер болуп кетти деп эле баягы өзүбүздүн жакын адамыбыздын айрылып калганыбызды элдин баарына айтып, жакындардын баарына айтып, ушундай унута албай жатам деп ошол состоянияга түшүп алат да. Же болбосо аял кишилер мисалы күйөөсүнүн запкысын жейт да. Запкысын жеген адамдар болот. Мисалы күйөөсүнөн таяк жеп, же болбосо жашоосунда үй бүлөсүндө баягы зөөкүрчүлүккө кабылып калган ушундай адамдар бар. Ошол убакта мисалы күйөөсүнүн ошондой мындай отношение мамиле кылган кезде аял өзүн бир ушунчалык бир кыйын абалга туш келгендей, ошол кыйынчылыкты өзү эле көтөрүп жүргөндөй болуп эле баягы ар кимден, жакындарынан, туугандарынан ушундай мен кыйналып атам, мен жолдошум ушундай кол көтөрөт, ушундай жашоодо жашап атам деп эле баягы кыйын абалды кайра өөрчүтүп алабыз да. Мисалы өткөндө өтүлгөн торционное поле деп Назгүл Капаровна ушундай сонун өтүп берди. Действительно ошентип отуруп биз деген ошол жолдошубуздун дагы кыялын андан ары өркүндөтүп алат экенбиз дагы. Же болбосо биз ошондой состоянияда эле ошол нерселердин баарын тартып ала беребиз да. Мисалы ушундай адамдар аябай көп кездешет экен жашообузда. Канчалык ошондой абалга туш келбей эле десек деле бир кандайдыр бир шылтоолор пайда боло берет да. Бул жашоодо башка бирөөлөрдүн таасири, башка адамдардын чөйрөнүн тийгизген таасиринен ошондон биз эмне издейбиз бар? Защита деп коет го, жардам сурагандай. Ошондой абалга туш келип калабыз да. Ошол абалды жертва абалы деп коет да. Өзүн дайыма эле курмандыктагы адам деп эле элестете берет. Кээ бирде ошол состояние ошол бойдон кала берет дагы адам ошого көнмүш болуп калат да. Бул негизи психологиялык состояние да, же болбосо психологиялык абал деп койсок болот. Адамдарды автоматтык түрдө адамдарда ушул мүнөз калыптана берет да. Анан ошол калыптана берип, ал андан эмне болот? Андан ары өркүндөп өсө берет. Өркүндөп өсүп, кадимкидей ошол абал сиздин өзүңүздүн эмеңизге, жашооңузга отурукташып алат да. Мындайча айтканда, автоматтык түрдө ошол көнмүшкө айланып калат. Анан кийин сиз эмне кыласыз? Көбүнчө ошол абалга кандайдыр бир жардам издей баштайсыз да. Эми бул бир эле жолдошуңуздук эмес. Кээ бир адамдарда өзүңүздөр байкасаңыздар, баланын бир кандайдыр бир немесинен запкы жеп калган апалар да болушу мүмкүн да. Балам жаман чыгып калды, мен балам аябай начар болуп атат, мен айтсам укпайт, мен аябай кыйын абалда болуп атам,
канчалык мен балама айтсам да түшүнбөй койду деп баласына дагы аябай таарынып, баласынын жаман жактары көзүнө көрүнө берген, анан бирөөгө ошолордун баарын айтып берип, ошондон жардам сураган адамдар да болушу мүмкүн. А кээ бир адамдар бир туугандарына, мисалы жакын эле бир тууганыңда, эң жакын адамыңан бир үйдө өскөн бир тууган адамдан да ошондой запкы жесең, запкы жеп калыш мүмкүн да. Анткени бул жертвадагы адамдар абдан көп баягы жашоодогу көп нерселерге, тоскоолдуктарга туш келиши мүмкүн. Ошондон бир кандайдыр бир кыйынчылыктар пайда болгондо анан ал бирөөгө даттана баштайт да. Ошол абалдан чыгып кеткенге аракет кылыш керек. Көпчүлүк ошондон чыга албай, ошол состояние же болбосо ошол абал ошол бойдон калыптана берип, анан кийин 20 жылдап, 30 жылдап, 50 жылдап ошол адамда калып калган убактар болот да. Бул абал аябай ошол жертва абалындагы адамга ыңгайлуу да. Ал эмне кылат? Күнөөлүүлөрдү издей берет да. Мен ушундай болуп калганыма могу бир тууганым күнөөлүү. Мен ушундай жумушумда ушундай проблема болуп калганына менин директорум күнөөлүү. Мен жумушта кыйналып атканыма мына менин бир коллегам постоянно тоскоолдук кылып атат. Же болбосо иштөөгө келгенде эле мен ушундай иштеп баштасам эле ушундай бир жашоомдо ушундай проблемалар болуп атат деп эле күнөөлүүлөрдү издей берет да. Ушундай абалды синдром жертвы деп коет, же болбосо эмне деп коебуз? Баягы неме курмандык синдрому деп атап койсок болот да. Бул адамдарга аябай психикалык таасир берет да. Бул мындай абал болбой калбайт, болуп калат, көп эле убактарда болот. Бирок ошону калыптандырып, андан ары өөрчүтүп, көбөйтүп алабыз да. Көпчүлүк адамдар ушинтет. Bunday абалда сүйүнө да албай калат. Адамдар сүйүнө албайт, кубана албайт, дайым эле кайгырып эле, эмне эле мага ушунун баары эле үйүлүп калган жаман нерселерди, эмне үчүн мен тиги адамдай болуп мен жашап кете албайм, эмне үчүн менин жашоом ушундай кыйынчылык менен өтүп атат, эмнеге мен ушундаймын, буга ким күнөөлүү? Күнөөлөрдү издеп баштайбыз. Менин жолдошум күнөөлүү буга. Жок, буга менин ата энем күнөөлүү, анткени мен ушундай катуу кармап, мондай эметип жүрүп, мен ошого көнүп калыптырмын депчи. Анан мисалы биздин бизнесте да ушундай нерселер көп кездешет. Мисалы мен возрастамын. Мен уже жашым келген, мен 70ке чыгып калдым уже. Мага андай жашоону андай кылганга менин мүмкүнчүлүгүм жетпейт, менин колумдан келбейт деп эле колдору ылдый түшүрүп алабыз да. Же болбосо кээ бирлер айтат, мен жашмын, мен андай нерселерди түшүнө элекмин азыр. Менин жашоомдо мындай нерселер иши кылып, ушинтип олтуруп биз эмне кылабыз? Аябай баягы курмандык абалында болуп алат экенбиз да. Биз жардамга муктаж абалга туш келип алат экенбиз. Мына ошондой абалдардан биз деген аябай мындай сактанышыбыз керек да. Акырындан билинбей отуруп бул привычкага айланып кетет дагы. Бизге чындыгында жашообузга эле өзү кыйынчылыктар туш келтирет да. Жашообузда эле бизге кыйынчылык пайда болот. Эми бул жертва абалындагы адамдар эң жертва абалындагы адамдарга бул абал аябай ыңгайлуу да. Ыңгайлуулугу кандай болот? Мисалы көпчүлүгү ошону менен мойнуна өзүнүн жоопкерчилигин ала албай калат да. Жоопкерчиликти өзүнө ала албай калат дагы, анан кийин баардыгын эле башкалар күнөөлүүдөй сезип, ошол бойдон гана жертва абалында боло берет да. Эми мындай абалдагы адамдар, мисалы, эң биринчиден көбүнчө көп адамдарды кездештирем мен бул жашоодо. Көбүнчө мындай, менин акчам жок, мен кедей жашоодо жашайм деп ошо кедейчилигимди, акчасы жок, кыйын турмушта жашап аткандыгын көрсөткүсү келе берет да, жардам сурайт да көпчүлүгү. Акча сурашы мүмкүн, ушундай абалдарда ушундайга туш келип калат да. Анан кээ бир адамдар бар, башкалардан дайыма жардам күтө берет да. Мага келип ушундай жашоомду өзгөрткөнгө ушул эмеде
мага бул адам жардам берсе же бирөө жардам берсе деп ошол өзүнүн абалынан башка куткаруучу адамдарды издей берет да. Жашоодо аябай көп экен ушундай нерселерчи. Ал өзүнүн мындай мен жардамга аябай муктажмын депчи ушунчалык көп проблемаларды айтышат да. Кыйынчылыкта жашап атканын көрсөткүсү келет. Эч кимге керегим жок, мени мынакей баары тең ушинтип атышат, мен эмне үчүн ушинтет, буга ким күнөөлүү, ушундай нерселерди аябай көп айтышат да. Дайыма элечи мени карагылачы, мага көңүл бургула, мен ушундай болуп атам, мен жашоомдо мындай проблемалар болуп атат, эмне үчүн ушундай болуп атат деп эле даттанып ошону угуучу адамды издей беришет да. Көбүнчө эле ошол өзүндөгү болуп аткан кыйынчылыктар алардын баардыгы тең жоопкерчилик албагандан болот да. Көбүнчө ушул жоопкерчиликти моюнга албагандан ушундай кыйынчылыктар болушу мүмкүн да. Курмандыктагы адамдар өзүнүн жашоосунда өз мойнуна ала алышпайт да. Өзүнүн жашоосун бул менин жашоом, бул менин турмушум, же болбосо буга эч кимдин таасири жок деген түшүнүктөн алысташат дагы. Анан дайыма ошо көз карандылыкка, бирөөгө көз карандылыкка, ошондой абалга калыптана берет да. Анан ар дайым алардын каалоосун аткарган, жардам берген, бир жардам бере турган ошого ушундай бир адамдарды издей беришет да. Ал кандай адамдар болот? Боорукер адамдарды издешет. Мисалы, кыйналып атам деп ошонун сөзүн угуп, ошого көңүл буруп, ошого жардам бергенге аракет кылган адамдарды издей башташат да. Анан күнөөлөсө эле ошол балдарын, же болбосо адамдар балдарын, же болбосо балдар аялдар күйөөсүн, кээ бирлери кайненесин, же болбосо кайын журтун, же бир тууганын, же жакын адамдарынын бирөөнү ушундай ошолорго таарына беришет. Ошолордон эч качан бул эң негизгиси эле көпчүлүк адамдар ошо өзүнүн күнөөсүн эч качан мойнуна албайт да. Мына ушундай катып калдыбы? Угулуп жатабы баарыңыздарга? Плюс белгилерин коюп койсоңуздар. Эгерде катып жаткан болсо, мага жазып койсоңуздар, чыгып кайра кирип көрсөңүздөр. Угулбай жатабы? Интернет жакшы эле иштеп атат. Угулуп жаткан болсо, чоң рахмат кайтадан байланышка чыкканыңыздарга. Эгерде катып калган болсо, чыгып кайра кирсеңиз, сиздин интернеттен окшойт. Мына ошондой абалга, көнүмүш абалдарга көнүп алышат дагы. Ошол бирөөлөрдү күнөөлөп жашай беришет да. Анан бат эле таарынып калышат. Мойнуна күнөөсүн алышпайт эч качан. Негативдүү жана бизде бөлүнүшөт го пессимисттер, оптимисттер деген багытта адамдар болот да. Мына көбүнчө пессимисттер, көбүнчө эле ушу жаловаться этип эле, бирөөлөргө мындай постоянно даттанып, ушул проблеманы чечип берчү кишини издеп, ушундай абалдар да. Мына ошол абалдан чыгууга аракет кылыш керек. Ооба, бирок шылтоолорду айтып, дайыма мынтип суроо берип, сүйлөшүп, же болбосо ошондой адамдар менен мисалы баарлашып калсаң, көбүнчө ошол убакта ушуларды айтат да. Ооба, сен айтып атканың туура, бирок деп эле өзүнүн баягы эле ситуациясын кайталайт да. Көбүнчө ушундай. Ооба, туура идеяны айтып атасың, мен деп мисалы совет укканга, ага жардам бергенге аракет кылып, ушундайлап түшүндүрүп бергенге аракет кылса, ошондой жертвадагы адамдар ооба, туура айтасың, сен айтканың туура, мен ушундай кылайын дейт да, бирок аны кылбайт. Көрдүңүздөрбү? Ушундай убакта ушундай курмандыктагы абалдарды муну деген аябай изилдешкен, психологдор изилдешип, чындыгында ушул изилденген элдердин баягы ушундай абалдардын баарын тең изилдеп чыгып, психологияда бүт баарын өз ордунда бөлүштүрүшкөн да. Эми мен сиздерге ушул мисалды айтып коеюн. Биздин ошол проблемабыз ушул, байкасаңыздар, сиздерде да болушу мүмкүн.
менде деле бир моменттерде болуп калат. Бирок көбүнчө өз үстүнөн иштеп баштаганда ошондо кадимкидей өзгөрүүлөр башталат да. Эми муну изилдеп, психологдордун изилдеп чыкканда, сиздер уктуңуздар белем, азыр биздей обучениялардан билим алган, сабактарга катышып жүргөн адамдар билиши мүмкүн, көпчүлүгү билишет. Ошолордун ичинен уккандар бар, билгендер, окугандар бар. Треугольник Карпмане деп коет да. Карпмане деген бул Стивен Карпман деген американец, ушул психолог өзү ушуну изилдеп, анан кийин өзүнүн атынан коюлган себеби муну негиздеген да. Треугольник Карпманы деген бул үч бурчтук формасына келип жашаган адамдардан да, мисалы кандай үч бурчтук десе эле кандай үч бурчтук болот? Мисалы, курмандык абалындагы адамдар ушинтип өзүнүн кыйналып аткан жашоосунун кыйынчылыктарынын баарын айтып отуруп, бирөөгө эмне кылат? Даттанып айтып берет да. Айтып, ал өзүнө коргоочу адамды издейт да, куткаруучу адамды издейт. Ал куткаруучу адам кадимкидей боорукер адам болушу мүмкүн. Өзүнөн өзү эле сурабай эле, эч кандай бирөөнүн эме кыйналып атканына өзүнөн өзү эле жардам бергиси келип эле, ошол адамды ошондой абалдан чыгарганга аракет кылып, ошол кыйынчылыктардын баарына совет берип эле ушинтип аткан адамдар болот да. Буларды спасатель, куткаруучу деп коет да. Ошол куткаруучу адамдар жардамга келиши мүмкүн да, бирок жардамга келгенде куткаруучунун эмеси кандай? Бул байкуш кыйналып аткан экен, деп эле ага жардам бергиси келип, анын оюн менен бөлүшүп, анан мындай кыл, тигиндей кыл. Мисалы, күйөөсү аябай мындай катаал адам болгон болсо, ошого аябай каршы чыгып минтсең болот, же болбосо ажырашып кетип калбайсыңбы, же минтпейсиңби дегендей советтерди берет. Бирок ал болсо ошонун үстөмдүгүндө ошого мындай жардам берип атам деп ойлойт, бирок эч качан жардам бере албайт да. Бул спасатель, куткаруучулар негизи мындай логика боюнча баягы ошол адамдын жанында мындай бир кандайдыр бир орун алышын каалайт да, көбүнчөчү бир ошого жакын адам болгондой болуп, анын кыйналган, түшүнбөгөн жактарын түшүндүрүп бергенге аракет кылып, жардам берүүчү болуп ушинтет да. Мисалы, ушул кичинекей баланы эле айтып берейин. Мен жана кичинекей бала, мисалы, балаңыз эртең менен садикке баргысы келбей, жалкоолонуп, анан кийин апа мен уйкум келип атат, уктайынчы деп, ушинткен убакта деп аяп ушинтишет да. Көбүнчө энелер куткаруучу болот. Баласы кыйналып, көбүнчө чоң энелер, мисалы, неберелеринин баарын таштап кетсе, коюшун багып берип, бир тыгынчык болоюнчу, бир жардамчы болоюнчу ушул балдарыма деп, ушундай эме куткаруучу болуп алат дагы, өзү да ошондой бир абалга, состоянияга келип калат да. Анан куткаруучулардын да түшүнбөгөн жактары бар. Мисалы, кыйналып аткан адамдарга акча бергенге аракет кылышат, бирок ал адамды анан кийин, мисалы, ал андан бир башка ответти көрүп калышы мүмкүн да, алышы мүмкүн. Мисалы, мен ушунча акча бердим эле, ушуга жардам бердим эле, менин кылгандарымдын баарын билген жок деп, кайра наоборот ал өзү ошондой абалга түшүп кетет да, жертва абалына түшүп кетет. Куткаруучу адамдар да ата эне баласын аяйт. Балдар мисалы, может быть, тиги ата энесин колдонуп кетиши мүмкүн дегендейчи. Алар наоборот курмандык болуп атып эле, анан ушундай спасатель состояниясына келип, кандайдыр үстөмдүк кылышы мүмкүн ата энелерге делечи. Ушундай бир абалдар биринен бирине өтө берет да. Баланы аяп, кийимин кийип, өзүң кий деп үйрөтүшпөй, биз деген көбүнчө эмне кылабыз? Мейличи деп, ошол кичинекей баланы кийим кийгенге үйрөтпөй, алдап кадимкидей бир түшүндүрүп берүү эмесин баягы эмес да. Койчу, мен кийинтип коеюн жылуураак. Үшүп кетти деп бетин жылтып, мисалычы, конечно, ал мээрим, жакшынакай мамиле. Бирок ушу чоң адамдарда дагы ушул кичинекей кезинен баштап жертва болуп алган баланын бул кичинекей кезинен баштап негизделет да, көбүнчөчү пайда болот. Ошону чоңойгондо дагы ошол абал андан ары өөрчүп да 20 жылдап, 30 жылдап, 40 жылдап, 50 жылдап калып калып атпайбы организмдечи, адамдардын өзүндө. Бул пайда болгон нерсе да, муну жок кылса болот да.
мына ошондой абал. Кээ бирлерибиз бар мындай бирөөнүн коноктосуп атса, мисалы жардам бере калып, өзүбүз кыйналсак да өзүбүздүн жашообузду ойлобой ошого жардам берип, ошонун оокатын кылып берип, айыл да өзгөчө аябай көп ушундай үшүп шишип эшикти эме кылып ушундай абалдарга бирөөлөргөчү. Бирок аны деле баркын билбесе аябай өзү стресс состоянияга түшүп кетип агрессивный болуп калат. Бул уже ошол үч бурчтуктун үчүнчү чокусу да. Үч бурчтук негизи 3 чокусу бар да. Бир чокусунда курмандык абалындагы болсо, экинчи чокусундагы бул деген спасатель, куткаруучу. Үчүнчү чокусу агрессия. Же болбосо неме деп коебуз, мисалы тиран деп коебуз. Мисалы балаңызга, бул кайсы абал болот? Балаңыз жертва абалында болуп атса, эмне кылабыз? Биз курмандык абалында болуп атса, эне куткаруучу болуп ага жардам берип ушинтет. Мисалы ата болсо, жок, тиги андай кылбай, мындай кылгыла деп мындай башкарып, мисалы ушундай абалда турган адамды, мисалы тиран же болбосо агрессор, же болбосо аялына кол көтөрүп, аягында ошондо аялдын ошол мамилесине аягында мындай коркуу сезимдерин байкагандан кийин үстөмдүк кылган аябай күчөп кеткен убакта ушундай абалдарды айтат да. Кээ бирде балдар жертва болуп жүрүп эле, мисалы кыйып апасынын айланып эметип жүргөнүн, аяп жүргөнүн көрүп жүрүп эле, анан кийин көнүп отуруп, акыры ал ошо тиранга да айланып кетиши мүмкүн. Мен балам ушинтип кетти, чоңойгондо ичип кетти, анан эмне болуп кетти деп айткан абалдарды элдердин эмесин угуп жүрөсүздөр. Мына ошол абал. Кээ бирде байкасаңыздар, күйөөсү аялынын үстөмдүгүндө болуп калышы мүмкүн. Аялы сенин колуңан келбейт, сен эч нерсе кыла албайсың, сен мындай эмессиң деп отуруп, мына агрессивный мамилелерди кылып отуруп, күйөөсү ошондой абалга келип калышы мүмкүн. Мынакей ушундай абалдар бир жертвадан кээде курмандык абалынан агрессорго өтүп, агрессивный адамдарга өтүп кетиши мүмкүн да. Мына ушун үчүн үчөө бири-бири менен аябай байланыштуу болгондуктан ушул үч бурчтукту ошол Карпмана деген ойлоп чапкан экен. Ошон үчүн треугольник Карпмана деп аталган да. Эми ушул курмандыктан кандай кылып буга ким күнөөлүү, бул абалдан кантип чыкса болот, ушундай кыйынчылыктардан кантип кутулса болот. Мына ушул көпчүлүк адамдарды аябай мындай эмеге бир кандайдыр бир абалга туш келтирет да. Буга ким күнөөлүү? Буга ар бир адам өзү күнөөлүү. Мен да жашоодо аябай бир тааныш адамды көргөм. Мен ал адамды тааныганыма 20 жылдан ашты. 20 жылдан ашык мен ошол адамдын өмүр бою, ошол 20 жыл көрүп жүргөн күнүмдө жалаң жертва абалындагы гана мүнөздөрдү байкадым да. Жалаң жертва адамдарына сөзсүз башында, например, ошол адам күйөөм ичет, күйөөм мени аябай жаман мамиледе болот, дайым ушундай деп жүрүп, андан кийин баласынын ошол абалын айтып калды. Көрдүңүздөрбү, жертва мурда башынан эле. Ошонун баары тең баягы биздин кичине кезибизден Айпер Максатбековна көчөгөн абдан сонун сабакты өттү. Ошол абалыбыздан да пайда болот экен да. Биз ошондон чыгышыбыз керек. Буга биз өзүбүз гана чыга алабыз да. Ошондуктан эгерде сиздерде ушундай болсо, жаловаться этип, даттанып, көп нерселерди бирөөлөр айткан болсо, же болбосо өзүңүз ошондой даттануучу кандайдыр бир мүнөздөрүңүз болгон болсо, ошолорду жок кылганга аракет кылыңыз. Мындан кантип чыгабыз? Кантип ушул абалдан кутулабыз да? Сиз өзүңүздүн жашооңузду өзүңүздүн колуңузга алыңыз. Сиз эмне кылышыңыз керек? Менин жашоом менин өзүмдөн гана көз каранды. Мен абдан күчтүүмүн, мен кыйынмын деңиз. Көпчүлүк адамдар ушинтип айта албайт. Мен колумдан келбейт, ал менде акча жок да, же болбосо мен жашоомду өзгөрткөнгө, мисалы, менин турмушум андай эмеге жарабайт дегендей эле, ушундай эле эмелерди айтып, жашоону айта беришет да. Менин колумдан баары келет деңиз. Сиздин колуңуздан действительно баардык нерсе келет.
бул ар бирибиздин колубуздан келе турган нерсе. Менин дагы жашоомдун өзгөрүшүнө менин өзүмдүн мүнөзүм, өзүмдүн баягы чечим кабыл алганым гана өзүмдүн жашоомду өзгөртө алат. Менин жашоомду эч качан башка бирөө келип өзгөртө албайт. Менин жашоомду башка бирөө келип оңдой албайт. Вот ошону биз ички дүйнөбүз менен өзүбүз өзгөрүшүбүз керек да. Дайыма көңүлүңүздү көтөрүп жүрүңүз. Эмне үчүн биз сабактарда дайыма айтабыз, эртең турганда өзүңүзгө мотивация бериңиз. Өзүңүз үчүн жашаңыз. Бирок өзүңүз үчүн жашаңыз десе балаңыз да бар, жолдошуңуз да бар, балким ата энеңиз да бар, өзүңүз жашсыз, үй бүлө кура элексиз деген сыяктуу ушундай эмелер болсо, сиздин ошол жашооңуздун жакшы жакка бурулушу бул сиздин курмандык абалыңыз эч качан алып келбейт. Ошондон чыгыңыз да. Көңүлүңүздү көтөрүңүз, өзүңүзгө дайыма мотивация бериңиз. Сиз ар бир адам, бул жашоого келген ар бир адамдын бардыгы тең ийгиликтүү адамдар. Ар бир адам ушул жакшы жашоого жете алат да. Өзүңүзгө дайыма көңүл буруңуз. Эмне үчүн бүгүн туура эмес нерселер болуп кеткен болсо, эмне үчүн канткенде мен ушуну башкача бура алсам болот, башкача жашоого өзгөрүп кетсем болот деп эч качан өзүңүздү басынтпаңыз. Бирөөгө жалданып акча үчүн ошонун көңүлүндөгүдөй жашоону, ошонун көңүлүндөгүдөй каалагандай бир акчага көз каранды болуп бирөөгө эч качан эме кылбаңыз да. Кошомат, мисалы кыргызча айтканда кошомат же болбосо жакшы жардам берем деп аракет кылмаңыз. Анткени ал адамдын деле жашоосун сиз өзгөртө албайсыз. Ал адамдын жашоосун сөзсүз өзү өзгөртө алат да. Ошондой курмандыктагы адамдар кандай мамиле кылуу керек эми? Демек өзүбүз гана өзгөртө алат экенбиз, өзүбүздүн жашообузду бүт жоопкерчиликти өз мойнубузга алабыз. Өзүбүз баардык нерсени кылганга только өзүбүздүн үстүбүздөн иштейбиз да. Эми ошондой курмандыктагы адамдар сиздерге келип калат, сиздерге ошондой даттанышат, сиздерге ошол проблемаларын айтышат көп адамдаргачы. Ана сиз спасатель болуп албаңыз да. Куткаруучу болбой, сиз совет гана бериңиз. Совет берип коюңуз, тандоосу ал адамдын өзүндө да. Өзүңүздүн башыңыздагы эмне кыласыз? Өзүңүздүн башыңыздан өткөн окуяны айтып берсеңиз болот. Кыйынчылыктарды айтып берсеңиз болот. Ошондон кантип чыктыңыз эле, ошону мисал кылып айтып берсеңиз болот да. Мен сиздерге мурда бир сабактарда да айткам, көп эле сабактарымда дайыма өзүмдүн да мисалдарымды айтып кетем. Менин жашоомдо да абдан көп нерселер болгон. Мугалим болуп иштедим. 90-жылдар баарыңыздар билесиздер. Мен өзүм математик мугалим эмен. Жакшы эле стаж менен иштедим. Кудайга шүгүр. Бүгүнкү күнгө чейин азыр болсо ушул Smart Rich компаниясында иштейм. Бирок 90-жылдары баарыңыздар билесиздер, союз тарап кеткен да. Биздин зарплатабыз, айлык акыбыз 5 эле сом болуп калган да. Мен ушу декретный отпускага чыгып атканда 93-жылы 3-чү балам төрөлүп декретный отпускага чыктым. Ошол жылы менин декретный отпускамдын 4 айлык айлыгым 5 сомдон 20 эле сом болгон да. Мен аябай таң калгам. Бул 20 сом менен кантип жашайм да. Анткени биздин жол киребиз 50 тыйындан эле да. 50 тыйын менен барасың, 50 тыйын менен келесиң да. Ошондо 1 сом кетет. Бир күнгөчү. Андан тышкары тамак аш ичесиң, акча аябай мындай эч нерсеге жетпей калган убакыт болгон да. Ошол убакта декретке чыккан мен аябай таң калгам. Ушунчалык окуп, ушундай билимдерди алып алып, анан ушундай айлык менен жашайбыз да. Элдин баары тең завод, фабрикалар жабылып, жумуш жок, базар экономикасы ошондо башталган. Базарга чыгып элдер соода кыла баштагандан базарга чыгып сатып көрсөмбү деп ойлодум. Бирок ушунчалык погодалар ар кандай болот, кээде суук болот. Анан базарда дагы ушунчалык азамат адамдар иштеген, действительно суукка чыдап, ушундай кыйынчылыктарды башынан өткөрүп жашаган адамдар болгон. Ошолордун суукта тоңу бүшүп тургандарын көрүп, башкача эмне кылсам деп, ошо бирөөлөрдүн эмне кылсам, канткенде ушундай жашоомду жакшы жакка өзгөртсөм болот деп 0дон баштап бир жакшы акчалуу жумуш эметип алдым да. Мисалы мен ушул декретный отпускада отуруп эле ошо бирөөлөрдүн советин бирөөдөн сурап кандай кылса болот деп оюмдун баары эле ушундай бир жашоону өзгөрткүм келет да. Ушундай эле кенеде айлык менен аз айлык менен кантип жашайм деген ой менен мен ушу
жашоомду өзгөрткөнгө аракет кылгам да. Анан ошол бирөөнүн совети менен мен тамак бышырып сатып баштагам. Сиздер билесиздер, Московская советская деген Моссовет деп коет азыр. Ошол бойдон калып калган. Ооба, туура айтасыз. Балык кармап бербестен кайырмак салганды үйрөт дейт. Эң туура, эң сонун айтып атасыз. Чындыгында ошондой. Ошол убакта мен Моссоветке барып лагман пельмен саткам да. Күнүгө биринчи башында кичинекей эле бир аз эле 10 эле порцияга башында 5 эле порция сатып келгем. 5 порциям 5 сомдон 25 сом болгон. Көрдүңүздөр, мен айлыгыма караганда канчасы көп да. Андан мен күнүгө 30 порция тамакты алып барчу элем. 30 порция тамагым 150 сом болчу дайыма. 150 сом күнүнө таап калгам да. Ага менин болгону 2,5 саат убактым кетчи да күнүнө. Барып, алып барып, кайра сатып туруп, 1 саатта кайра посудаларымды жыйнап алып, үйгө келип калчумун да. Ошол моментте, мисалы, кыйынчылык убактар болуп калган. Мен зарплатама караганда бул айлык аябай жакшы болгон. Менин 150 күндүк, мындайча айтканда, бир айда 5 сом алган болсом, мен бир күндө 150 сомдук зарплатага чыккам да, мындайча айтканда. Мен эгерде отура берсем, ошол маалда мен декреттемин, бала менен отура берем деп отура берген болсом деле болмок да. Бирок мен именно ошол убакта кризис болуп, элдин баары аябай кыйналышкан, жумуш таппай, каяктан иштерин. Анан көпчүлүгү аябай ошол моментте стресске түшүп кеткен да, ичип кетишкен. Анан жертва абалындагы адамдар аябай көп болгон да. Мен иштейин десем, кайсы завод иштебейт. Мен иштейин десем, фабрика жок. Мен каяка барып иштейм, кантип акча табам деп, менин специальностьм жок деп. Мына мага окшоп деле бир нерсени ойлоп таба калса деле болот эле да. Мисалы, мен өзүмдү мисал кылып, ошондой убакта, ошондой абалдардан чыкканга аракет кылыш керек да. Адам, эгерде сизге ушундай курмандыктагы адамдар келген болсо, сиз чын эле азыр Сыргайжы айткандай, даяр балыкты колуна карматпастан, сиз балыкты кармап, балыкты ошол эмеден, суудан кармап алып жегенди үйрөтүп коюш керек да. Анан көпчүлүгүбүз биз жардам береличи деп, ошол акчасы жок болсо акчасын берип, конечно, биз деген эме кылсак болот. Благотворительность жол болсом, баягы биздин мусулмандарда эң сонун нерселер бар. Ошол нерселерден мындай жардам берип, ошолорго ии деп кийимин берип, кийим бүтөй албайсыз. Акча берип, акчага байыта албайсыз. Жашоосун оңдоп берген болгону гана сиздин ошол көрсөткөн, айтып берген өзүңүздүн жашооңуздун мисалы гана сизге жардам берет да. Мына ошолор деген действительно жашоого курмандыктагы адам өзүңүз болбоңуз, и бирөөнү курмандык кылбаңыз да. Мен дагы бир притчаны айтып берейин сиздерге. Бул дагы бизге аябай керектүү, аябай мага жаккан ушул притча дагы. Билесиздерби, бир жолоочу аябай чарчап жол жүрүп келатып, бир бактын түбүнө, булактын жанына келип, бактын түбүнө эс алып калат да. Ошол бакта көлөкөлөп отурат, курсагы ачкан, аябай чарчап, чалыгып аткан убак болот да. Анан ошол убакта эле отуруп туруп эле алдындагы курсагы ачып аткандыктан ал эмне кылат, тамакты элестетет да. Ой, ушул моментте мага моундай тамактар болсо, мен курсагым тойгузат элем десе эле, деп көз ачып жумгучу эле караса, баягы алдында түрдүү тамак пайда болуп калат да. Анан таң калып туруп, аябай жейт тамакты, тойо жеп, ыраазы болот өзүнө. Анан жатып эс алганга, ушундай сонун бир эс алуучу жай болсо, ушул жерден азыр мен жакшы уктап эс алсам дейт да. Ошентсе эле баягы заңгыраган эс алуучу жай пайда болот дагы. Баягы адам жатып эс алат. Эс алып, анан ойгонсо эле ушундай сонун жерде эс алып аткан болот да. Анан кийин менин жашоом ушундай сонун болсо, кандай сонун бир замокто, сонун үйдө жашасам, менин үйүм ушундай сонун, байлыгым толтура болсо десе эле, ошол моментте ал адамда байлык пайда болот. Үйү ушундай сонун үйдө жашап калат, ойгонуп кетет.
ушундай абалда болуп калат да, анан таң калат өзү ойгоно эле. Кандай сонун жашоодо жашап атам, ушунча байлыгым бар, ушундай сонун үйүм бар, кооз баардыгы бар деп таң калып атат. Анан бир убакта ойлоп кетет да, эмне үчүн ушунун баарын ким берип атат мага? Же мени алдап атышабы бирөөлөр? Же менин эме байлыгымдын баарын тоноп кетпейби башкалар деп ойлоп койсо эле, бир убакта каракчылар келет дагы баягы кишини өлтүрүп кетишет, алып кетишет дагы, өлтүрүп коюшат да. Көрдүңүздөрбү? Мындан эмнени түшүнсө болот? Эмнени кандай ойдо болсоңуз, кандай каалоону каалаган болсоңуз, ошол нерсе аткарылат да. Сиз эмне кыласыз? Сиз эгерде ошол абалда боло берсеңиз, кыйын баягы курмандык абалында эле жашап жүрө берсеңиз, сиздин жашооңузда эч кандай өзгөрүү болбойт да. Эгерде сиз ошол менин жашоом ушундай, наалып эле, менин жашоомдо ушундай нерселер көп болуп атат, менин жакыным каза болду, менин балам ушундай характери жаман, менин жолдошумдун эмеси толтура деп, же болбосо менин келинчегимде ушундай жаман адам болуп атат, менин туугандарым минтип атат, менин жашоом эмне үчүн ушундай, мен өмүр бою ушундай жашоо менен өтөмбү деп эле буга ким күнөөлүү деп эле башка бирөөлөрдү күнөөлөрдү издеп, күнөөлүүлөрдү таап эле, ар бир советти көңүл бурбай эле, укпай эле жүргөн болсоңуздар, бул абалдан сөзсүз чыгышыңыздар керек да. Ушул абалдан жок кылыңыздар. Сиздин каалооңуз өзүңүздө, сиздин ийгилигиңиз өз колуңузда, сиздин жашооңуз өз колуңузда, сиздин иштөө мүмкүнчүлүгүңүз өзүңүздүн колуңузда. Кайсыл жака барбаңыз, кайсыл жерде болбоңуз, сөзсүз түрдө сиздин жашооңузду өзгөртө турган адам бул сиз өзүңүз да. Эч качан бирөөдөн бир нерсе күтпөңүз. Эгерде ошондой абалда болсоңуз, ошол абалдан чыгыңыз да. Эми мунун дагы бир жакшы эмеси бар да. Мисалы, кантип чыга алабыз, ооба, кандай ушундай эле абалда жүрө бербестен кантип бул абалдан чыксак болот, эмне кылсак болот дешиңиздер мүмкүн. Ошол абалдан кантип чыгабыз? Бизге компанияга келгенде мага дагы ушундай нерсе совет беришкен да. Мен күлкүм келген да, чындыгында. Кадимки эле акчаларды байлап койгон резина бар эмеспи? Ошол резинаны же болбосо азыр гүлдөргө да байлашат, эмнеге гана, же болбосо жанагы көк чөптөрдү дагы базарда сатып атканда сөз, ошол резина менен байлаш. Ошол резинаны аласыз, дагы колуңузга тагасыз, и тагып ошону 21 күн тагып постоянно колдонуп көрүңүз да. Аны кандай кыласыз? Эгерде сизге ушундай абал туш келгенде, сиз ошону жаман ойлор башталып, менин жашоом эмне үчүн ушундай деп наалый баштайсыз да, проблемаңыз көбөйгөнүн баарын өзүңүзчө сезе баштайсыз, ушундай абалдарга туш келесиз да, көпчүлүк адамдар ушундай. Ошол убакта резинаны тартып туруп кое бериш керек да. Бизде деле жаман ойлор келгенде сөзсүз резинаны тартабыз дейт го. Ошондой убакыттын баарын да тең сиз эмне кыласыз? Баягы резинаны тартып кое бергенде сиз чочуп кетесиз дагы. Бүт ошондой жаман нерселердин баары тең каяка жок болуп кеткенин байкабайсыз да. Сиз ошонун баарын калыптандырбаңыз. Кечөөнө эле ким Айпери Максатбековна аябай сонун сабак өттү. Сиздер үчүн да мен ойлойм аябай жакшы сабак. Мен үчүн дагы, баарыбыз үчүн абдан сонун сабак ушулчу. Ушул мага аябай таасир берген. Ошондой абалдан чыгыш үчүн, ошондой бир кандайдыр бир жаман ойлорго бараткан кезиңизде ошол резинаны тартып туруп, ошондон жок кылыңыз да, жаман ойлоруңуздун баарын жок кылыңыз. Анан биздин ар бир сабакта өзүбүз сиздер үчүн тапшырмаларды берип атабыз. Мынакей, бул сиздерге үчүн тапшырма. Сиз акыркы 3 күнүңүздү анализдеп көрүңүзчү. Сиз ошол 3 күнүңүздө
кимге барып налыдыңыз, даттандыңыз, жаман кыйынчылыктарыңызды айттыңыз, же болбосо ушул кичинекей болсо да байкалбаган эмне сиз үчүн чоң көрүнгөн, балким ошондой бир кыйынчылык болуп калгандыр. Балким жакындарыңыздан бир кандайдыр бир нерсени ошондой бир абалда болуп калдыңыз. Ошону анализдеп чыгыңыз да 3 күн. Ушуга чейинки 3 күндө эмне кандай нерселер болду. Же болбосо балким сизге ушул башка бирөө наалыгандыр, ошол курмандык абалындагы адам сизге кандайдыр бир кайрылгандыр, жардам сурагандыр, совет сурагандыр. Ошонун баарын тең анализдеп чыгыңыз да. Сиз өзүңүз наалыдыңызбы, же сизге наалыган адамдар болдубу? Сиз балким куткаруучу адам болуп калдыңызбы? Мына ошону байкаңыз, ошону анализдеңиз. Чын эле эгерде андай нерседен алыс болгон болсоңуз, сиз абдан азаматсыз да. Действительно сиз аябай сонун абалдасыз анда. Бирок көпчүлүк адамдарда ошол эң оңой абал бул деген курмандык абалы да. Курмандык абалы менен көп адамдар өзүнүн мойнуна жоопкерчиликти ала алышпайт. Мисалы биздин деле бизнесте көпчүлүк мен адам чакыра албайм дейт. Киш чакыра албайм, эмнеге десе, деген мен андайга жокмун, шыгым жок дей берет. Бирок мындай карасаңыз, эгерде сиз той берсеңиз, тойго укмуштай эле чакырасыз да. Конок чакырам десеңиз, жөн эле чакырып коесуз да. Вот ошондой мүнөздөрүңүз сизде бар, бирок сиз ошону өз мойнуңузга ала албайсыз да. Мисалы кээрлер айтат, мен возрасттан, мен сүйлөй албайм, мен айта албайм, мен ушундай нерселерди айтып көргөн эмесмин, мен андайга шыгым жок дей берет. Бирок артында ошондой анын эмеси ар тараптуу адам экенин өзү байкабайт да, байкабайт. Көрдүңүздөрбү, ошон үчүн ошол өзүңүздөгү жакшы мүнөздөрдү, өзүңүздөгү жакшы немелердин баарын тең, кандай болсоңуз дагы ошонун баарын тең эмне кыласыз? Ошону калыптандырыңыз. Жакшы жактарыңыз абдан көп. Ар бир адамда көп да жакшы нерселер. Бардыңыздарга угулуп атам, что-то экранда неме болуп калгандай болуп калды да. Барыңыздарга действительно угулуп жатамбы мен? Эгерде угулуп жаткан болсом, плюс белгилерин коюп койсоңуздар. Ушул абалдан чыгыңыздар, ар бириңиздер чыгыңыздар. Эгерде сиздерде ушундай абал болгон болсо да, рахмат сиздерге, кайтарым байланышка рахмат, бар чоң ыраазычылык билдирем, кайтарым байланышка чыгып бергениңиздер үчүн. Мына ушундай абалдардан чыгуу бул только адамдын өзүнөн экен да. Ошондой абалга түшүү дагы бул биздин абал экен да. Түшүү, чыгып кетүү бул ар бир адамдын колунан экен да. Абдан күчтүү адамдар, негизи бизде абдан күчтүү адамдар. Эч качан өзүңүздүн жашыңызга карап, менин колумдан келбейт, мен кыла албайм дебеңиз да. Сиздин колуңуздан бардыгы келет. Сиз абдан күчтүү адамсыз, бир болгону гана ошону сезе албайсыз, байкай албай калышыңыз мүмкүн да. Кээ бир адамдар бар, мен азыр жашмын, мен андайга эмете албайм, мен билбейм, киши чакырып көргөн эмесмин деп биздин бизнесте көпчүлүк ушинтиши мүмкүн. Бирок ар бир адамдын колунан келет да. Чакырганга да мүмкүнчүлүк бар. Көп биздин канчалык күчтүү адам экенибизди ошону көпчүлүк адамдар сезе албайт да. Анан наалыганды токтотобуз. Наалыбайбыз. Себеби бул деген курмандыктагы адам болуп эле наалый берген болсоңуз, ошондой нерселердин баары сиз үчүн токтолот да. Ошо торционный поледа мага аябай жаккан ошол тема. Сиздер өттүңүздөр ошол темадан, көрдүңүздөрбү, канча наалысаңыз ошончо тартып аласыз. Балким мектепте окуп жүргөн убакта сизде ошондой жашоодо бир кыйынчылыктар болгон. Мисалы үй бүлөдө көбүнчө
бала ошол үй бүлөдө чоңоюп келе жаткан бала кезиңиздерде эле болушу мүмкүн, пайда болушу мүмкүн. Ошол кезде эле сиз ошол жертва абалында калгансыз, баягы ата энеден көз каранды болуп, аларга ошол мен аябай мындай кээ бир балдарды айтат го, мындай аябай арык бала, муну көтөрө албайт деп жүрүп, баягы эле баланы ушундай көндүрүп койгон ата энелер болот да. Кичинекей кезинен эле калыптандырып койгондор бар да. Мисалы, арык менин балам, буланы көтөрө албайт, андайларды кыла албайт деп аяй берип баягы ата эне көйүнчө спасатель болуп алышат да. Анан кээде болсо бала наоборот эме болуп алат да, агрессор болуп алат. Мисалы, балаңызды канчалык мындай туура эмес тарбияда бергенден да болот, психологический өзгөрүүлөр пайда болот. Кичинекей балада деле мисалы оюнчуктардын ордуна салып кой десе, жок салбайм деп кайра апасын көздөй ыргытып, апасына агрессияны көрсөтүп, сен эмне мени антип айтып атасың деп кайра барып оюнчук менен чаап, көрдүңүздөрбү? Жертва абалдан ал кайра эми агрессивный абалга да туш келип, мына ошол өзгөрүү, ошол үчөө байланыштуу болуп атпайбы? Бири менен байланышкан үчүн ошону ушундай үч бурчтук, психологиялык үч бурчтук деп коюшкан да, же болбосо ошо картманы ачкан үчүн ошондой. Эми биз ошондон чыгып кетишибиз керек да, ар бирибиз. Эми өзүңүздөр байкаңыздар, балким силердин араңыздарда болушу мүмкүн. Баягы агрессор, титан болушуңуздар мүмкүн үй бүлөдө. Баары менин сөзүмдү угуп туруш керек, менин кылганымды кылыш керек деп. Чындыгында сиздики деле туура. Бирок бул жашоодо эч качан биз бирөөгө эч нерсени үйрөтүп, башкарып ордуна кое албайбыз. Мисалы, кээ бирлер айтат го, мен үйдөн ушундай контролдойм, бирок эмнеге экенин билбейм, баламдын школдо башкача экенин байкаптырмын депчи. Көпчүлүгүбүз аны билбейбиз да. Биз эч качан бирөөнү башкарып, үйрөтүп, өзгөчөлөнтүп албайбыз, бирок биз совет гана беребиз. Ошол советти сиздер кандай кабыл аласыздар? Бул сиздердин чечимиңиздер да. Ошондуктан мен айтат элем, ар бириңиздер жакшы жашоого, ар бириңиздер жакшы ийгиликке, бактылуулукка татыктуусуздар. Бул бактылуу болуш, жашооңузду жакшы жакка өзгөртүш, өзүңүздүн мээңиздеги туура эмес нерселердин баарын жок кылыш, же болбосо көкүрөгүңүздү тазалаш, булардын бардыгы тең өзүңүздөн. Ошон үчүн мен сиздерге бардыгыңыздарга ушул менин сабагымдан кичине бир нерсе алсаңыздар дагы, мен ошого абдан чоң ыраазычылык билдирем. Сиздер өзгөчө адамдарсыздар, себеби сиздер эртең менен эрте сабакка кирип, өз убагында катышып, өзүңүздөр ушул жок нерсе, жок дегенде бир нерсени алып калсам экен деген ушундай өз убагында кирип атканыңыздарга мен аябай сыймыктанам, ыраазымын. Эң сонун адамдарсыздар, сиздердин колуңуздардан баары келет. Бул баягы курмандык болгон убак, бул деген только убактылуу нерсе, ошону жок кылыш керек. Муну өмүр бою калыптандырып башыбыз керек. Баардыгыңыздар каалоо тилектериңиздердин баары кабыл болсун. Кудай мына бүгүн берип аткан бактылуу таң, бактылуу күн, аябай кубаныч алып келген күн. Бул күндү биз кандай кабыл алсак, бизге ошондой мүнөз, ошондой жакшы нерселер калыптанат деп ойлойм. Ошондуктан сиздер ар бириңиздерге үй бүлөдөгү ынтымакты каалайм. Эч качан курмандык абалына түшпөңүздөр, бирөөлөрдү куткарам деген абалда болбоңуздар. Же болбосо ошондой адамдар негизи баягы агрессивный состоянияга келип калат да, ошол абалга түшпөңүздөр, ошондой өтпөңүздөр. Сиздер бир башкача адамдарсыздар, анткени Алла Таалам бир өзгөчө жараткан адам сыздар. Мына ошондой адамдардан болуңуздар, эч качан жашооңуздарга наалыбаңыздар. Биздин колубузду эки көзүбүз бар, баардыгына тең. Кудайга шүгүр, миң мертебе шүгүр. Мен аябай дайыма айтам, мен өзүмө да аябай ушундай таасир берген. Ник Вучич аябай
Дайыма сабактарда болгондо да ошону бир эскертип кетем, колу буту жок, бирок миллиардер мына ошол адамдан да үлгү алса болот да. Анан биз эч качан жашообузга наалыбайлы. Биздин бул жашоодо канча адам сүйлөбөгөн адамдар иштеп жүрөт, канча баса албаган адамдар иштеп өзүнүн немесин, ийгилигин жаратып жатышат. Канча адам бактылуу жашоодо жашап атат да. Мына ошон үчүн мен сиздерге айтып кетет элем, жашооңуздарды өз колуңуздарга алыңыздар. Ийгилик сиздердин өзүңүздөрдүн колуңуздарда. Жоопкерчилик сиздердин өзүңүздөрдө. Ошондуктан бүгүнкү күнүңүздөр ийгилик өтсүн. Балдарыңыздар менен, үй бүлөңүздөр менен, бир туугандарыңыздар менен, ата энеңиздер менен дайыма бирге бактылуу өмүр сүрө бериңиздер. Бүгүнкү сабагыма катышып бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Сизге чексиз ыраазымын дейт. Чоң рахмат. Сиздерге да мен абдан ыраазымын. Ошол каалагандай бүгүнкү күнүңүздөр да ийгиликтүү өтүшүнө чын жүрөктөн тилектешмин. Рахмат. Саламатта калыңыздар. Мен эфирди сактаганга жетишип калайын.